Жалал Абад областынын Алабука районундагы Орто Токой суу сактагычынын абалы жөнүндө маалымат. Райондун аймагында жайгашкан Орто Токой суу сактагычы элдик комиссарлар кеңешинин 22 август 1941 жылдагы номер 804 токтомунун негизинде Орто Токой суу сактагычын куруу үчүн Өрүктүү селолук кеңешинин карамагында болгон 660 гектар жер аянтын бөлүп берген. Суу сактагыч курулуп жатканда эки республиканын ортосунда бөлүнүп берилген жер аянтынын ордуна башка жерден жер берүү жөнүндө эч кандай кошумча келишим же болбосо буйрук чыккан эмес. Биринчи этапта курулган суу сактагычтын көлөмү 660 гектарды түзүп, 100 миллион кубометр сууга эсептелген. Өзбек республикасынын суу сактагычтын көлөмү 165 миллион кубометрге жеткирүү боюнча жазган сунушуна негиз кылып 660 гектарга кошумча 190 гектар жер аянтын Бирлик жана Октябрь совхозунун карамагындагы жердин эсебинен Кыргыз ССРнин министрлер кеңешинин 1 ноябрь 1967 жылдагы номер 345 токтомунун негизинде бөлүнүп берилген. Кошумча берилген 190 гектар жер аянты үчүн Чуст районунун карамагынан 190 гектар жер аянты компенсацияланып пайдаланууга берилген. Азыркы учурда суу сактагычтын жалпы ээлеп турган жер аянты 850 гектарды түзөт. Жай мезгилинде 51 адис суу башкаруу боюнча 17 милиционер кызматкери коопсуздукту сактоо боюнча иш алып барышат. Суу сактагыч боюнча көп жолу маселе көтөрүлүп, мамлекеттик деңгээлде чечилиши керек болуп, ушул күнгө чейин чечилбей келген. Орто Токой суу сактагычы боюнча Кыргыз Республикасы тарабынан Айыл жана суу чарба департаментинин директорунун жетекчилиги менен 11 июнь 2008 жылы 2860 номерлуу корутундусунда суу сактагычты курууда каржыланышы жана курулушу боюнча Россия Федерациясынын мамлекеттик архиви жана федералдык архивинин материалдарына негизделип, Орто Токой суу сактагычы Өзбек Республикасынын колхозчуларынын акчасына ашар жол менен эмес, Советтер Союзунун мамлекеттик бюджетинин акчасына курулгандыгы далилденген. Андан сырткары Союз таркагандан бери суу сактагычты пайдалануу боюнча эч кандай келишим болбогондуктан Кыргыз Республикасына өткөрүп алып пайдалануубуз мыйзамга ылайык келет деп билдиремин. Мамлекет тарабынан делимитация жана демаркация боюнча түзүлгөн комиссиянын материалдарында Орто Токой суу сактагычы талаш участок болуп эсептелбейт. Себеби Кыргыз-Өзбек чек арасынын 13 километр аралыкта толугу менен Кыргыз Республикасынын аймагында жайгашкан. Кыргыз Республикасынын көптөгөн имараттары, Өзбек Республикасынын ичинде завод, кампа, соода түйүнү катары кыргыз жарандарынын акчасына курулган курулуштар ар кандай жолдор менен өткөрүп алышкан. Ошондуктан Кыргыз Республикасынын аймагында жайгашкан суу сактагычты толугу менен өткөрүп алып, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын негизинде иш алып баруубуз туура болот деп эсептеймин. Алабука райондук кадастр жана кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоо башкармалыгынын башчысы Мырзаев.